Өлкөбүздө жыл сайын 5-мартта ак калпак жана улуттук кийим күнү белгиленет. Жогорку кеңештин 2016 жылдын 29-июнундагы токтому менен 5-март ак калпак күнү деп расмий кабыл алынган. Расмий эмес түрдө ак калпак күнү 2011 жылдын 5-мартынан бери белгиленип келе жатат. Улуттук баш кийимибизди кыргыз элинин баалуулугу катары белгилөө максатында демилгени режиссер Рысбек Жабиров көтөргөн. Ак калпак бул жөн эле кийим эмес, ал элдин тарыхы, маданияты, каада салты жана жашоо турмушу. Көбүнчө ак кийизден жасалгандыктан ак калпак деп аталат. Ал алгач агыш, боз, кызгылт түстөгү кылчык, кийин ак уяң жүндөн жасалган. Бышык басылган кийизден төбөсү бийик, этеги тегерек бычылып, оймо чийме түшүрүлбөй, төбөсүнө чок чыгарылбай, бир гана тигиш менен бириктирилип, ошол жери маңдай жагы болгон. Калпак жасалган уяң жүн терди жакшы сиңирет. Ал өзүндөгү суунун бир бөлүгүн сиңирип алгандыктан аны кийген адамдын башы тердебей, кургак жүргөнүнө шарт түзөт. Жүндүн кылдарындагы миллиондогон аба жаздыкчалары суукта да, ысыкта да жылуулукту жакшы сактап турат. Кийизден жасалган калпак күндүн ден соолукка коркунуч алып келген ультрафиолет нурун адамдын мээсине өткөрбөйт. Салттуу калпакты кыргыздар ар кандай атаган. Эл ичинде жасалышына, кийген адамдын коомдогу ордуна жараша айры калпак, тилик калпак, туюк калпак, хан калпак, бакай калпак, киш калпак, төрт талаа калпак, эки талаа калпак деп айтылып келген. Ар кыл курактагылар, даражадагылар ар башка калпак кийген. Калпактын өңү ага түшүрүлгөн оймо жана кырлары аркылуу ээси жөнүндө маалымат алса болот. Жеткинчектердин калпагына ума эненин элесин берген оюу чийме түшүрүлгөн. Чачысына бирөөлөрдүн көзү тийбесин деген сактануу менен көз мончок менен шуру өткөрүшкөн. Боз улан жана жигиттердин баш кийими кырларындагы өзгөчөлүктөргө жараша айырмаланган. Калпагынын кыры кызыл болсо үйлөнүүгө даяр деген түшүнүктү айткан. Кыры күрөң түстөгүлөрдү үйлөнүп жайлангандар. Кара кыргактууларды орто курактагылар кийген. Аксакалдарга ак калпак мүнөздүү болгон. Алардын баш кийиминин кыюусу гана шөкөттөлгөн. Абалтадан элибиз улуттук кийимдерин аздектеп, өзгөчө баш кийимге аяр мамиле кылып келген. Ата бабабыз кастарлаган ак калпак кыргыздын улуттук көркөм дөөлөттөрүнүн көрүнгүсү экендиги талашсыз. Кыргыздын акылман, уус чебер энелери ак мөңгүлүү ала тобузду туюнткан ак калпагыбызды урпактарга таберик мурас катары калтырган. Жалпы Азия ТВ телеканалынын жамааты кыргызстандыктарды ак калпак күнүңүздөр менен куттуктайбыз.